Бул жерде бала күнөөлүү же келинбе? Келин кайненесин үйгө киргизбей жаткан видео тарап, эл арасында талкууга чем таштады. Мен дагы жинимди кармап тура албай сөгүп ийдим. Дордойдогу улгайган такси менен чыр. Кобра деп айтса ишенбейсиңер. Кобрадан гүл жасап, аялына белек кылды. Тайырова дагы эмнени баштады. Жалал-Абадта жаңы мэриян жанына барып түпүргөн. Ал элге жаккан эмес. Ушула жамашы жаңылта түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан агыр жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мен комтаман чыккыла бул жерден. Чыккыла. Келини кайненесин үйгө киргизбеген айтылган видео салдык тармактарга тарады. Соц тармактарда баласынын үйүнө жашап турганы келген айтылган апаны келини үйгө киргизбей койгону тартылган видео кеңири тарады. Учурда бул окуя боюнча расмий маалымат же окуянын толук жагдайын түшүндүргөн билдирүү жок. Видеонун качан кайсы жерде тартылганы, ошондой эле анда көрсөтүлгөн окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Кошумча маалыматтар же расмий түшүндүрмөлөр жарыяланса сөзсүз бөлүшөбүз. Атакулга против мен ошо Инстаграмда жүктөдүм. Тартына. Кеттиге баской. Мынандай курт экен. Атакулдун жарнамасына ишенип келсек, курт басып кетиптир. Ысык көлдөгү кара ылай боюнча блогер Атакулдун жарнамасына байланыштуу нааразы пикирлер тарады. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар блогер Атакулдун ысык көлдөгү пансионаттардын бириндеги көлдүн түбүндөгү кара ылай тууралуу жарыялаган видеосуна байланыштуу пикирлерин билдирүүдө. Блогер өз жарнамасында кара ылайдын денеге пайдалуу дарылык касиети бар экенин айтып, эс алуучуларды кызыктырган. Бирок айрым келгендер күтүлбөгөндөй болбогонун айтып, нааразы пикирлерин жазышууда. Атакулдун жарнамасына ишенип келсек, курт басып кетиптир деген сыяктуу комментарийлер социалдык тармактарда талкууга алынууда. Бул боюнча блогер Атакул тараптан расмий түшүндүрмө азырынча бериле элек. Булак репортер Кежи. Дордойдо улгайган таксист менен чыр. Катталуучубуздан келген видео. Дордой менен Жунхайдын ортосунда түшүнбөстүк жаралды. Кежи репортерго катталуучубуздан видео жана маалымат келип түштү. Маалыматка ылайык, окуя Дордой менен Жунхай базарларынын ортосунда болгон. Катталуучубуздун айтымында номер 203, номер 226, номер 30 каттамындагы автобустардын акыркы каттамы кечки саат 18:00 аяктаган. Ал баласын жалдагы ооруканага алып барышы керек болгондуктан шашылыш унаага түшкөнүн билдирген. Ошол учурда айдоочу менен жүргүнчүлөрдүн ортосунда түшүнбөстүк жаралган. Учурда бул маалымат күбөнүн айткандарына негизделет. Кежи репортер окуя боюнча бардык тараптын пикирин угууга даяр жана жарыялоого даяр. Ташкентте күйөөсү жубайына розадан жасалган кобра белек кылды. Ташкент шаарынын тургуну жубайын өзгөчө белек менен таң калтырууну чечип, ага толугу менен роза гүлдөрүнөн жасалган чоң кобраны белек кылды. Эркектин айтымында сүйүктүү жубайы дал ушул образ менен байланышат. Манаш шаарында көчөгө түкүргөн кыздын аракети коомчулуктун нааразычылыгын жаратты. Манаш шаарында коомдук жайда түкүргөн кыздын видеосу социалдык тармактарда кеңири талкууга түштү. Бул көрүнүш көптөгөн интернет колдонуучулардын нааразычылыгын жаратып, алар коомдук жайларда тазалыкты сактоо жана маданияттуу жүрүм-турумду кармануу зарылдыгын белгилешти. Айрымдар мындай аракеттер шаардын көркүн бузуп, санитардык нормаларга да туура келбей турганын жазышууда. Социалдык тармактарда окуя боюнча түрдүү пикирлер айтылып, айрым колдонуучулар жаштарды коомдук маданиятка көбүрөөк көңүл бурууга чакырышты. Учурда окуя боюнча расмий органдар тарабынан маалымат бериле элек. Кыргызстанда коомдук жайга түкөрүү үчүн өзүнчө белгиленген айып пул беренеси азыркы мыйзамдарда жок. Бирок мындай аракет коомдук тартипти бузуу же жалпы кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин бузуу катары каралышы мүмкүн. Мындай учурда жоопкерчилик конкреттүү жагдайга жараша колдонулат. Беле кетсек, мурда Бишкек мэриясынын эрежелеринде коомдук жайда түкөрүү үчүн айып пул каралган болчу, бирок кийин мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. 1-ден 16-га чейин ыры талкуу жаратты. Социалдык тармактарда акыркы
Күндөрү 1-2-3-15 деп ырдалган ыр кеңири талкууга түштү. Айрымдар аны кызыктуу тренд катары бааласа, башкалары ырдын мазмунун жана сапатын сынгалууда. Видеолор миллиондогон көрүүлөрдү топтоп, колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратууда. Сиздин оюңуз кандай? Бул ыр сизге жактыбы же жокпу? Пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Ошто мас абалындагы аял тазалык кызматкерине тоскоолдук жаратты. Ош шаарында мас абалындагы аял тазалык ишканасынын кызматкерине иштөөгө тоскоолдук жаратканы айтылууда. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тарап, коомчулуктун талкуусуна түштү. Учурда расмий маалымат бериле элек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Мен гонканамдай болуп сасып кеткен балдар. Кечке мен аркама хайып кармай берем. Мына Манаска, мына Мэриянын астына келгиле. Силер менен отдельно сүйлөшөм. Мен Матилда сасып кеткен кыздар, силер ам келгиле. Кың деп кыншылай бер. Хорошо? Мына Тайыранын аркасынан ким дагы бир жолу хайып кармаса, юрист, адвокаттар менен жолго чыгам. Вызып таштам либойңа. Полный газ мал жерге. Тез, түнү менен. Айтпайсың. Мен сага көчмөдүм.